Барлығыңа салам достар. Видеоның шапкасында көрген болсаңыздар, бүгінгі видеода дәле сіздерге интернеттен ақша табу темасында сөз қыламын достар. Білесіңдер, өзіңдер көбінше ссылка емес, приложенияларды обзор қылам. Поэтому бүгінгі дәле сіздерге дағы бір көрсетіп тұрған приложение бір кошелекке шығарсақ болады достар. Давайте анда сіздерге аны көрсетейін. Видеоны башташтан мурда мен сіздерге айткандай эле кечээки конкурста 3 орун болот деген достор. Ал 3 орунду азыр мен силерге көрсөтөйүн. Так азыр загрузить данные кылабыз достор. 369 подписчик болду достор. Баарыңарга абдан чоң рахмат. Давайте азыр мен баштайбыз достор. Үчүнчүдөн биринчиге карап кетебиз, потому что үчүнчү орун 25 рубль, экинчи орун 50 рубль, биринчи орунга 100 рубль деген достор. Давайте анда выбор случайный комментарийни бассам, азыр бизге үчүнчү орундо ким экенин бизге таап берет. Давайте достор анда выбор случайный комментарий, лайк баспайм деп бүлгөн смайлик койгон экен. Поздравляю. Үчүнчү орун кинотеатр деген канал бар экен достор. Давайте хотя лайк деле басып коебуз. Все, кинотеатр деген подписчигибизге уже бизге 25 рубль. Бул адамга кетти достор. Давайте эми экинчи орун. Так, эми достор, бул жерден цифрка чыгып отурбай эле, могу кнопканы бассам, азыр бизге экинчи орунду таап берет достор. Давайте еще разочек. Экинчи орун лайк Б деген экен. Яхьёбек Шарабидинов дейт. Экинчи орун 50 рубль достор. Комментарийге достор мен телеграм каналды калтырып коем. Ал жерде комментарий жазсаңыздар болот, или телеграм каналдын шапка профилине кирсеңиздер достор. Ал жерде менин личкам бар. Ал жерге жазып, менден бул акчаңарды алсаңыздар болот достор. Так достор, үчүнчү орунду дагы бир басабыз. Так, 100 сом эси лайк басты, макана чейин көрдүм. Рахмат, ишиңизге ийгилик дейт достор. Сиздерге деле рахмат. И сиздер, конечно же, 100 сом эси болдуңарбы ошондо. Так, Исламбек дейт. Молодец. Рахмат сиздерге. И уже 100 сом эси сиздер болдуңар. Телеграмга кайрылгыла достор. Давайте лайк басып коелу. Молодец. Биздин приложениянын ссылкасын мен комментарийге калтырып коем достор, закрепленный комментарийге. Бул жерде эмне кылабыз десеңиздер достор, бул жерде өзүңөр байкаган болсоңуздар эле, просмотр видео рекламы дегенди басабыз, и ал жерден бизге мондай коиндерди берет достор. Бул коиндерге достор биз уже выплаты бөлүмүнө кирип, бул жерден акча чыгара алсак болот. Бул коиндер курсу боюнча канча турат, сомдо, рубльда канча болот, аларды мен кийинчерээк көрсөтүп берем. Давайте азыр биз просмотр видео рекламы дегенди басабыз. Я из Артема, мне 19 лет, и я должен... Конечно же, бул жерде реклама чыгат достор. Бул рекламаны акырына чейин көрүп өткөнүңүздөрдөн кийин уже сиздерге коин зачисление болот. Все достор, видео до конца көрүлдү. Давайте назад. И все көргөн болсоңуздар, могул жерде 377 болчу, 386 болуп калды. Эми достор, могул жерде азыр мону басканыбыздан кийин реклама башталды. Бул жерде көргөн болсоңуздар, биринчисинде 8 болуп калган эле, азыр 6 болуп калды. Почему? Потому что достор, бизге реклама берип аткан адамдар, рекламодательдер достор, ал жерде өздөрү цена койгон достор. Кээ-биркилери 14 кылган болсо, 11 ценаларын, кээ-биркилер 6 коин, кээ-биркилер 5 коин, кээ-биркилер 2 коин деле кылган болушу мүмкүн достор. Поэтому бизге азыр 6дан 5ке, 5тен 4кө жылып акча иштей албай калат экенбиз деген ой болбосун достор. Давайте азыр мен дагы бир реклама көрөйүн и сиздерге көрсөтөм. И вот достор, реклама аягына чыкты. Азыр могул жерде эми өзүңөр көргөн болсоңуздар, бул жерде эми 7 рубль болуп калды достор. То есть 7 коин болуп калды. Вот ошентип достор, бул жерде өзгөрүп кете берет. Поэтому только вперед деген цитатаны азыр бул жерде колдонсок болот. Эми достор, выплаты деген бөлүмгө киребиз. Так, выплаты деген бөлүмгө кирсек достор, бул жерде бизге бул монеталардын курстарын так болот достор. Давайте 100 коин достор, бул жерде 1 рубль. Менде уже 400 болгон үчүн, демек менде 4 рубль бар достор. Эми бул жерде минималка деле бул жерде 300 коин. Если доллар кылып чыгарам десеңиздер, бул 450 коин. Ну, в принципе, бул жерде доллар или же рубль кылып чыгарганыңардын эч кандай разницасы жок, потому что ал экөө тең PR кошелекке түшөт. Поэтому нет разницы деген эле. Давайте PR рубль дегенди басабыз достор. Бул жерде минимальная сумма 300 коин, комиссия 1% болот экен достор. Комиссиясы деле бар. Давайте азыр мен бул жерге PR кошелегимдин номерин жазам. Так, PR'дин номерин бул жерге жазгандан кийин бул жерге уже мен 400 басам, потому что уже менде 400 коин бар. Payout дегенди басабыз достор. Выплаты заказана и обработка деп турат достор. Могул жерде, ой, ёлки-палки. Ну, короче, ушул жерде обработка деп турат достор. Именно вот здесь. Менин аракеттерим үчүн достор, бул жерде лайк и подписка басып койгула. Барганга рахмат, барганга ийгилик достор.